саламатсыздарбы. Сиздерди 18 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам. Назарыңыздарда валюталар курсу. 18 январда Кыргызстан Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы. 18 январда жаан-чачын күтүлбөйт. Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда туман түшүшү күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңголук болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетиши күтүлөт. Алгач күндүн учундуу жаңылыктарынын кыскача тизмеси. Оштун бюджети 194 миллион 979 миң сомго көбөйөбү. Биринчи балага да энелик капитал төлөнөт. Компьютер аркылуу адамдардын акчасын уурдап жүргөн шулуун кармалды. Кыргызстан сүт азыктары Кытайга экспорттолот. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Компьютер аркылуу адамдардын акчасын уурдап жүргөн шулуун кармалды. Баткенде жарандар коммуналдык кызматка деп төлөгөн акчаны жасалма документ аркылуу өзүнө ыйгарып алган кыргызстандык жаран Москвадан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы кабарлады. Маалыматка таянсак, шектүү бир нече жылдан бери документтерди жасалма жолу менен элден түшкөн акчаны өз чөнтөгүнө салып турган. Кармалган шектүү Баткенде 1980-жылкы ГА Москвадан табылган. Учурда аны жоопкерчиликке тартуу үчүн Кыргызстанга жөнөтүү маселеси каралып жатат. Маалымат булагы Назар Ньюс. Кыргызстандын сүт азыктары Кытайга экспорттолот. Кыргызстандын 13 ишканасына Кытайга сүт экспорттоо мүмкүнчүлүк ачылды. Жергиликтүү ишкерлер азырынча кургак сүт жана сыр гана ташый алат. Маалымат булагы BBC. Инспекторлор уурдалган унааларды гаджеттер аркылуу издейт. 2020-жылдын башынан тарта Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка малгон барлык стационардык постторунда инспекторлор планшеттерди колдоно баштады. Ведомстводон билдиришкендей, анын жардамы менен жасалма номерлерди унаанын уурдалган же издөөдө экенин, ошондой эле айып пулду төлөбөй жүргөндөрүн аныктоого болот. Маалымат булагы ЛГСКЖ. Быйыл Ош шаарынын бюджети 194 миллион 979 миң сомго көбөйөт. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы билдирди. Алардын маалыматына караганда 2020-жылга карата Ош шаарынын жергиликтүү бюджети 1 миллиард 322 миллион 600 миң сом менен бекитүү сунушталууда. Бул сумма 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 194 миллион 979 миң сомго көп. Маалымат булагы Турмуш KG. Көңүлүңүздөр дүйнөлүк кабарларга бурсам. Зеленский жөнүндө ачуучундук премьердин кызматтан кетишине түрткү болдубу? Украинанын премьер-министри Алексей Гончарук кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу Украин басылмалары жазып чыгышты. Эске салсак, Гончарук арыз жазганга чейин анын өлкө башчы Владимир Зеленский тууралуу жакшы эмес пикир айтканы далилденген аудио жазуу тарап кеткен. 35 жаштагы Алексей Гончарук өлкөнүн премьер-министрлик кызматына 2019-жылдын август айында дайындалган. Маалымат булагы Назар Ньюс. Кытайда балдардын төрөлүшү азаюуда. Кытайда элдик республика болуп түзүлгөн убакыттан бери балдардын төрөлүшүнүн эң төмөнкү чекке жетти. Маалыматка ылайык, былтыр 14 миллион 65 миң бала төрөлгөн жана бул 70 жыл мурдагыга караганда жарым миллиондой аз дегенди билдирет. Бейжин 2015-жылы бир үй бүлөгө бир бала деген саясатынан баш тарткан. Бирок бул балдардын төрөлүшүн көбөйткөн эмес. Элинин карып баратканы аларды пенсия менен камсыздоо жана саламаттыгына көңүл бөлүү Кытай бийлиги үчүн орчундуу маселе болуп саналат. Маалымат булагы Назар Ньюс. Орус президенти Путин биринчи балага да энелик капитал берүүнү жана жакыр үй бүлөнүн балдарына мамлекеттик колдоону күчөтүүнү убада кылды. Президенттин айтымында ушул жылдын январь айынан баштап 466 миң рубль өлчөмүндөгү энелик капитал үй бүлөдөгү экинчи балага эле эмес, биринчи төрөлгөн балага да бериле баштайт. Ал эми экинчи балага үй бүлөлөр 150 миң рубль кошумча алышат. Маалымат булагы BBC. Эгер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга жазылыңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча барыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык тилейм.